Бейиш нуру. Бул сүрөнүн можузалуулугунан, кереметтүүлүгүнөн көптөгөн башка диндин өкүлдөрү мусулман болушкан. Ал сүрө кайсы сүрө дейсизби? Ал сүрө Масад сүрөсү. Таббат дегенде аты бар. Меккеде түшүп 5 аяттан турат. Абу-Лахабтын эки колу куурап калсын. Ал куурады. Ага анын байлыгы да, кесиби да эч жардам кыла алган жок. Ал алоолонгон отто азапталат. Ал эми пайгамбарга каршы доомат ушак көтөрүп жүргөн анын аялы болсо, наркы дүйнөдө отун көтөргөн абалда. Анын мойнунда тозоктогу курма дарагынын буласынан эшилген жип. Бул сүрөдө аты аталган киши Абу-Лахаб. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абасы. Чыныгы аты Абдул Узза. Абу-Лахаб алоолонгон оттун атасы деген мааниге келет. Аятта сүрөттөлгөн аялы болсо Умму Жамил. Эмне үчүн бул эки инсан тууралуу Куранда коркунучтуу аят бар. Абу-Лахаб аялы экөө Алам анын урматына жаратылган зат Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык душман болушат, атүгүл жашоосунун маңызын ага душмандык кылуу менен өткөзүүгө айландырып алышат. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды акарат кылып, ага азап берип, аны кемсинткенге аракет кылышар эле. Абу-Лахаб Аламдын сыймыгы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчип алар эле. Ал кимге эмне десе дароо артынан барып, бул жалганчы, буга ишенбегиле, бул ак деген нерсе кара, бул күн деген нерсе түн дечү. Бир жолкусунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккенин Зүл Мажас базарында элге өзүнүн бийик коңур үнү менен ушинтип кайрылат. Эй инсандар, ла илаха иллаллах дегиле, кутулгула. Артынан колуна таш көтөрүп алган Абу-Лахаб, буга ишенбегиле, ал жалганчы деп кыйкырып, улам аны таш менен уруп жатты. Мээрим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буттары канап, кан ылдый карап агып жатты. Абу-Лахаб дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн эшигинин алдына ар кандай кир жаман ыпылас нерселерди, таштандыларды төгүп салчу. Аялы Умму Жамил болсо тикендүү өсүмдүктөрдү чогултуп, мойнуна асып алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө турган жолдорго бутуна сайылып калсын деген ниетте чачып, тизип чыкчу. Кыскасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга азап берүү үчүн, анын көңүлүн орутуу үчүн колунан келгенин кылышчу. Бул эки бактысыз. Бир күнү жогорудагы Таббат сүрөсү түшөт. Сүрөдө Абу-Лахаб менен аялы капырчылыкта өлө тургандыгы тууралуу айтылган эле. Аят кабар бергендей эле, Абу-Лахаб аялы экөө ыйман келтирбестен капырчылыкта өлдү. Аят Абу-Лахаб өлүм төшөгүндө жатканда гана түшө калган жок. Тескерисинче, өлүмүнөн 7 жыл мурун түшүп атат. Ооба, бул кайыптан кабар берүү болуп саналат. Кайыпты, келечекке тиешелүү бир нерсени адам өзүнөн өзү эле билип ала албайт. Демек, аятта баяндалган келечекке тиешелүү кабар бул Расулуллахтын сөзү эмес. Ал кайыпты билген Аллахтын сөзү. Ислам дини жаңы келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө көп душмандары бар эле. Убакыттын өтүшү менен баары мусулман болушту. Атүгүл мусулмандар менен согушкан Халид бин Валид, Абу Суфьян, Амр бин Астар да мусулман болушту. Расулуллахтын алдына келип ант ичишти. Жада калса Хамза разияллаху анхуну шейит кылган Вахши да, шейит Хамза разияллаху анхунун жүрөгүн чукуп чыгарып алган Хинду да мусулман болушту. Булар сыяктуу эле Абу-Лахабтын жана аялынын тобо кылып мусулман болуусу табигый эле көрүнүш болчу. Бирок Куран алардын тобо кылбай капыр бойдон өлөрүн айткан эле. Эгерде Куранды Мухаммед өзү эле жазып алды деген караңгылардын көзү менен карай турган болсок, анда бул экөөнүн капыр бойдон өлөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайдан билип алды? Демек Куран Расулуллахтын эмес Аллахтын сөзү. Эгерде Абу-Лахаб же аялы жалгандан болсо деле, мен мусулман болдум, тобо келтирдим деп койгондо, аларды капыр абалда өлүшөт деп сүрөттөгөн Курандын аятын же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүдөөсүн туура эмес катары көрсөтүп жокко чыгара алмак. Ооба, алардын жалгандан болсо деле ыйман келтирип коюусу алар үчүн эң пайдалуу болмок. Себеби Куранды жана Расулуллахты жокко чыгаруу алардын эң башкы мүдөөлөрүнөн эле. Бул жолдо Абу-Лахаб бүткүл барлыгын, мал-мүлкүн сарптагандан да кайткан жок. Бирок таң калыштуусу, Куранды жокко чыгара ала тургандай көрүнгөн бир мүмкүнчүлүк турса да, аны 7 жыл бою колдоно алышкан жок. Алар жалгандан болсо да ыйман келтиришкен жок.
Себеби Куран ачык эле капыр бойдон өлөт деп айтып койгон эле. Айткандай 7 жылдан кийин Абулахаб ооруп жатып, аянычтуу абалда капыр бойдон өлдү. Ал өлгөн кезде оорусу жугуп калат деп балдарынын бири да ага жолобой койду. Натыйжада Абулахабдын денеси чирип, аябай сасып, карарып кетти. Ушундай абалда ал 3 күн жатты. 3 күндөн кийин бирөөлөргө акча берип алып барып, бир чукурга ыргытышып көмүп салышты. Аятта айткандай, ага мал дүйнөсү да, бала чакасы да пайда бере алган жок. Мынакей о менин бир тууганым. Демек, Куран кайыпты билген жалгыз Аллахтын сөзү. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болсо, анын кулу жана элчиси. Аяттагы Абулахабдын абалынын сүрөттөлүшү ушул күндөгү баарыбызга тиешелүү ибарат ала турган бир окуя. Азыркы күндө да динге, акыйкатка ачык эле каршы чыккандар бар. Алардын акыйкатка болгон душмандыгы, текеберчилиги ушунчалык өскөндүктөн көздөрүн парда болуп тосуп калган. Канчалык улуу акыйкаттар турса да текеберчилиге жол бербей, кара мүртөздөнө беришет. Мындайларга Абулахабдын окуясы эскертүүчү, ойготуучу болуп бере алат. Бир жагынан карасаң, Куран аяттарын окуп миңдеген башка диндин өкүлдөрү мусулман болуп жатат. Экинчи жагынан карасаң, өзүбүздүн эле кыргыз бир туугандар Куранга душман болуп, ого бешбетер текеберленип жатышат. Аллах Таала адашуучуларга акыйкат жолду насип этсин. Ал эми акыйкат жолдогуларга ошол жолдо жашап өтүүнү буйрсун. Бейиш нуру.